мен bir şu Bişkek şahары boyunca janagı көп кабаттуу үйлөр курулуп келатат, барыңыздар билесиздер. Ошол үйлөр кандай эме менен алынган бардыгыбыз билебиз. Баягы 5 жылга деп арендага деп алып, үйлөрдү куруп, үйлөрдү сатып элдерибизге. Ошол баягы квадратын ар бириңиздер жакшы билесиздер, $1000 кем эмес. Ошол үйлөрдү сатты дагы арендага деп 5.000, 10.000, 100.000 сомго чейин алганда үйлөрдү сатты дагы алар бүгүнкү күнү жок. Жер кайра эле мамлекетке өтүп туруп калды. Пайдасын болсо ошол үй кургандар көрдү дагы бүгүнкү күнү бир тыйын салык төлөнбөй, же мамлекетке бир тыйын пайда келтирбей, баягы чөнтөгүнө салып алып кетти. Мен Алмаз Акымжанович, ошону сиз өзүңүз ошол органдарга тапшырып, кабинет министринин төрагасына Акылбек Үсөнбековичке жеткирип, ошол мурда курган, мурда арендага алып курган фирмалардын бардыгын таап, ошол бүгүнкү күнү центрыбызда канча баа турса, ошол баа менен мамлекетке төлөш керек да. Мунун бардыгына эме алар деле ошол фирмалар күнөөлүү эмес. Ошо убакта берген мэрлер, мына ошол Иса Өмүркулов, Суракматов мэр болуп турганда 5 жылдан мына 82 гектар жер берилиптир. Бишкек шаарынын ар кайсы райондорунун центрдин ичинде. Бүгүнкү күнгө чейин бири дагы жоопко тартылбай жүрөт да. Ошолордун баарын жоопко тартып, мэрлерди, мурда болуп кеткен мэрлерди, бүгүнкү жаңы болуп аткан мэрлерге сабак көргөзүш керек. Алмаз Акымжанович, мен ошондой сунуш берет элем. Мына мага ошол Бишкек шаарынын мэриясынын муниципалдык мүлктү башкаруу боюнча департаментинен берилген маалыматтардын баарын сизге берем. Ошол маалыматтар боюнча ар бир мурда болуп 5 жылдан арендага берип, анын баары жөн болгон эмес, чөнтөк кызыкчылык үчүн болгонда ошолор жоопко тартылыш керек, ар бири. Мына ар бир эмени айтып коеюн. Мына 5 жылга деп 101 келишим түзүлүптүр. 49 жылга деп 142, 25 жылга деп 2 келишим, 10 жылга деп 1 келишим, 3 жылга деп 1 келишим, 48 жылга 1 келишим, 15 жылга 3 келишим. Ушундай келишимдерди, договорлорду түзүп, жерлерге үйдү курду дагы кетти да. Ошон үчүн Алмаз Акымжанович, бул сизге тапшырма, өзүңүзгө жазып алып, ошол органдар ар бир ошол мурда курган фирмалар менен арендага договор түзүп, мэриялар менен алгандыгын бүгүнкү күнү кайра мамлекетке ар бир жерден бүгүнкү күнү кандай баада болсо ошондой баада акчасын төлөттүргөнгө аракет кылыңыздар. Менин сунушум ошол. Рахмат.